Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Эл аралыкчыны спорт жаңылыктары менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Хиллари Клинтон АКШ президенттигине Демократиялык партиянын атынан талапкер болгон биринчи аял катары тарыхта калат. Сириядагы күрттөрдүн шаарын жардыруу солк эттерди. BBC Манбиш шаарын бошотуу аракеттери тууралуу баяндайт. Жануарларды клондоштуруу келечекте адам баласын сакайтууга жардам береби? Клондолгон койлор узагыраак жашаганы иликтөөдө аныкталды. Хиллари Клинтон АКШ президенттигине талапкер катары тандалган тарыхтагы биринчи аял болуп калды. Ага Демократиялык партиянын Филадельфияда өтүп жаткан курултайында колдоо көрсөтүлдү. Анын күйөөсү мурдагы президент Билл Клинтон Хиллари айымда өлкөнү башкарууга эң татыктуу адам деп мүнөздөдү. Бул түн толкунданчу көз ирмемдер жана күчтүү эмоциялар менен коштолду. Мамлекеттик делегаттар бирден чакырылып өз добуштарын беришти. Жоржия демократтарынын 29 добушу сенатор Берни Сандерске. 87 добушу АКШнын кийинки президенти Хиллари Клинтонго берилди. Берни Сандерстин айрым жолдоочулары мындай жыйынтыкка капаланганы менен сенатор мурдагы биринчи айымды колдоп чыкты. Хиллари Клинтон Демократиялык партиянын атынан АКШ президенттигине талапкер болушун колдойм. Акыры партиянын ичинде биримдик байкалды. Бул жолу Хиллари айымдын башкы колдоочусу мурдагы президент Билл Клинтон сөз сүйлөдү. Хиллари мүмкүнчүлүктөрдү кое бербеген, тобокелчиликтерди азайта алган жана мен тааныгандардын ичинен өзгөрүүлөрдү эң мыкты жасай алган адам. Кантсе да буга чейинки ишенимдер талкаланып, тарыхый окуя ишкашты. Дал ошол окуянын чордонунда турган айымдын сөздөрү менен курултайдын бул күнү аяктады. Муну ишке ашыруу үчүн жан өргөн баардык атуулдарга рахмат айтам. Бул чындап сиздин жеңиш жана сиздин түнүңүз. Бул деңгээлге жетүү оңой болгон жок. Бирок демократтар үмүт кылган биримдиктин белгиси бүгүн көрүндү. Сириянын түндүк чыгыш тарабында негизинен күрттөр жашаган Камишли шаарында болгон ири жардыруу чоң зыян алып келди. Кеминде 40 киши мерт кетти, 100 адам жаракат алды, имараттар урады. Чабуулду Ислам мамлекети делген топ жүргүзгөнүн маалымдады. Шаарга маалымат каражаттарына эң биринчи болуп BBC барган. Кабарчыбыз Ферас Килани Манбич шаарынан эксклюзив тасмасын жөнөттү. Шаарды көздөй умтулуу. Биз өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топ менен күрөшүп жаткан күрт күчтөрүнө кошулдук. АКШ аба күчтөрүнүн колдоосу астында алар Манбиш шаарына акырындап жакындап, аймакты курчоого алууда. Өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топ оңой эле багынып бербейт. Бул шаар чет өлкөлүк экстремисттердин беттешип жолуга турган жери. Шаардын жарымы көчө качып, үй жайсыз чет жакка да күн кечирип жатат. 3 күн бою миңдеген адамдар кезекте турушту. Бирок бул жерде нан жок. Шаар аркылуу тамак жеткирет экен деген кептер тарады. Камера өчкөндө тургундардын көбү экстремисттик топ көзөмөлдөп турганда абал мындан жакшыраак болгонун айтууда. Күрт күчтөрү алардын колдоосунан арылууда. Дүнөлүк коомчулук каякта? Каяктагы гумандуулук? Биздин абалыбызды карагылачы. Балдар, аялдар, карылар таң атпай бул жерге келдик. Биз кайда барабыз? Эмне кылабыз? Бул тургундардын жолу бар экен. Себеби 25 000 чамалуу киши дагы эле Манбиш шаарында камалган бойдон калышты. Коалициялык күчтөр аба чабуулдары так болуп жатканын көрсөтүш үчүн аскердик операцияларынан видео жарыялашты. Бирок бир нече күндөн бери 100гө жакын адам батыштын бомбалоосунан курман болгондугу баяндалууда. Аба чабуулдардан өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топта сокку жеп жатканы бышык. Бирок бул аларды дүйнөнүн башка мамлекеттерине туш келди чабуул жасоого түртүп жатат. Жана чабуулдардын алдын алуу кыйын болууда. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Жаңы эле келген кабарларга ылайык Германиянын полициясы качкындар жашаган имаратта тинтүү иштерин жүргүзүүдө. Нюрнбергке жакын
Цирндорф шаарчасында жардыруу болгону кабарланууда. Азырынча жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Куралчан 2 киши кечээ карыя динаятчыны өлтүрүп кеткен окуядан кийин Францияда диний лидерлер эл сыйынган жерлерде коопсуздукту жакшыртууга үндөштү. Христиан, мусулман, жөөт жана буддисттердин башчылары диний тилектештигин көрсөтүп, баары чогуу президент Франсуа Олланд менен жолугушту. Франциядагы мусулман лидери Далил Бубакер коопсуздук күчтөрү такка азирээк туруусун каалаганын айтты. Түрк бийликтери дагы 47 журналистти камоо жөнүндө буйрук чыгарды. Биринчи күнү 42 кабарчы камакка алынган болчу. Алар чыкпай калган басылмада иштеп келген. Гезитке Фетулла Гүлен менен байланышы бар деген айып тагылууда. Өкмөт өздөгү айда ишке ашпай калган төңкөрүштүн артында АКШда бозгунда жүргөн түрк динчиси турган деп шексин айтты. Жануарларды клондоштуруунун артында турган технология кишилердин айрым милдеттерин айыктырууга колдонулушу ыктымал. Окумуштуулар клондолгон айбан эрте карыйт деп кооптонушкан. Бирок 20 жыл мурун Долини жараткан клеткалардан клондолгон 4 кой саламаттыгы сак бойдон узак жашады. Бул Денис, Деби, Диана жана Дейзи. Алар клондоштурулган койлор. Жашы орточо алганда 3-4 тиш болгону менен ден соолуктары бекем. Бул койлор 20 жыл мурун Доли аттуу койду жараткан адам клеткаларынан чыккан жаныбарлар. Долинин жаралышы алгачкы илимий ачылыш болгон. Бирок ал токту кезинде эле адатта картан койлор жабыркачуу дарттан өлгөн. Бул көптөгөн суроолорду жараткан. Долли токту кезинде эле остеоартрит сыяктуу ооруга чалдыккан. Бул анын биологиялык жашы өз жашынан жогору болушу мүмкүнбү деген суроолорду жаратты эле. Бирок соңку жылдары клондоо ыкмалары өзгөрүүдө. Ноттингем университетинин окумуштуулары МРТ сканердин жардамы менен койлордо кезикчү окшош ооруларды изилдешкен. Анын ичинде Доли кабылган остеоартрит оорусу да бар. Бул койлордо остеоартрит оорусу табылбаганына таң калып турамын. Бир эле койдо мындай дарт табылды. Фермаларда багылган, жашы бир топко келген койлордун баарын текшерсек, балким алардын сөөктөрүнөн артрит оорусу табылмак. Окумуштуулар бул койлорду изилдөө менен клондоо процессинин пайдасын тастыктоо аракетин ишке ашырууда. Долиники менен бирдей клеткалардан жаралган койлордун 2,5 жылга узагыраак жашашы жетишкендик катары сыпатталууда. Бул келечекте адам баласынын ар түрдүү ооруларынын алдын алууга жол ачышы мүмкүн. Спорт. Россиянын триатлеттери волейбол жана кылыч ташуу командаларына эмки 5-күнү башталчу Олимп оюндарына катышууга уруксаат берилди. Россиялыктар алардын гимнасттары дагы жолдомо алганын айтууда. Козуткуч колдонууну мамлекет өзү көтөмөлдөгөнү тууралуу чыр чыкканы, жолдомо берүү маселесин ар бир спорт түрүнүн башкармалыгы өзү чечет. Орус спортунда козуткуч колдонууну масштабын ачыкка чыгарган россиялык айым Риодо орустар баары бир козуткуч колдонот дейт. BBC менен эксклюзив маегинде 800 метр аралыкка чуркаган Юлия Степанова орус атлеттери допинг албаска аргасыз экенин айтты. Ал Россиянын допингге каршы агенттигинде иштеген күнөөсү орус командасын Олимпиададан четтетпегени үчүн Элдер Алка Олимп комитетине нааразы болгонун айтты. Манчестер Ситинин менеджери Пеп Гвардиола саламаттагы өтө оор деп айрым оюнчулардын биринчи тренировкасына киргизген жок. Коргоочу Гайл Клиши Ситинин жаңы менеджери пицца жебе, соктун кээ бир түрүн ичпе, оор тамактан оолак бол дегенин айтып берди. Жаңылыктардын соңунда байыркы майя цивилизациясынын жер алдында курган туннель каналдарын көрөлү. Мексикадагы байыркы майялардын Паленк деген шаары, анын урандыларынын алдында байыркы канал системасы бар экен. Бул каналды сонар технологиясынын жардамы менен табышкан. Окумуштуулардын божомолунда майя эли киши өлгөндө ушул каналдар аркылуу символикалуу түрдө аркы дүйнөгө узайт деп ишенишкен. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Саламатта калыңыздар.